кан айлануу циркуляциясы ошол бузулушуна алып келет. Жаш өспүрүмдөр ооруйт. Бул оору менен эротикалык кинолорду же болбосо сүрөттөрдү көргөндө возбуждение болгон учурлар болуп калышы мүмкүн. Чөп чар менен же башка нерсе менен восстановить эте албайбыз. Ал клапан бузулгандан кийин болду. Бунун бир эле ошо хирургиялык жолу бар. Мармара методикасы менен жасайбыз. Оор нерсе көтөрбөш керек, туура тамактануу, жанагы алкоголь, спирттик ичимдиктерден алыс болуш керек. Саламатсызбы, урматтуу угармандар? Бул подкаст ден соолук жана андагы көйгөйлөр жөнүндө толук маалымат берген главная ден соолук көрсөтмөсү. Бүгүн биз Авиценна клиникасынын урологу шайлоо менен эркектерге байланыштуу оору варикоцеле тууралуу сөз кылабыз. Варикоцеленин коркунучтуу жагы ошо негизи эле Кыргызстанда 20-25% тукумсуздуктун себеби болуп эсептелинет экен. Бизге айтып берип койсоңуздар, варикоцеле эмне деген оору? Саламатсыздарбы? Варикоцеле деген ошол аталык бездин жумурткалардын вена кан тамырларынын кеңейип кетүүсү жана көбөйүп кетүүсү болуп эсептелинет. Бул ошол кан тамырдагы ошо клапандардын бузулушу. Варикоцеле эмнеден пайда болот? Негизи варикоцеледе ошол кан тамырлардын ичиндеги кан тамырдын өзүнүн стенкасы жана клапандары бузулгандан кийин ошол кан айлануу циркуляциясы ошол жумуртка жактагы кан тамырлардын бузулушуна алып келет. Себеби дегенде кан ошол бир тараптуу акпай калат дагы, кайра кан аркага кетип калышы мүмкүн. Ошонун негизинде клапандардын бузулушунун негизинде ошол варикоз оорусуна алып келет. Себеби дегенде кан тамырлар кеңейип кетет. Эмне алып келет ушундай ооруга? Көбүнчө эле мындай оор жумуш жасаган. Негизи жаш өспүрүмдөр ооруйт бул оору менен. Анан кээ бир учурларда аз кезде ошол 30 жаштан жогорку мырзалар ооруп калышы мүмкүн. Себеби дегенде ошол эмне үчүн жаштар көп ооруйт? Себеби дегенде бунун дагы бир причинасы интернеттен жанагы эротикалык кинолорду же болбосо сүрөттөрдү көргөндө возбуждение болгон учурлар болуп калышы мүмкүн. Ошол кан тамырларга да күч келиши мүмкүн. Андан кийин ошол кан тамырдын өзүнүн ошол слабый сосудтар болуп калышы мүмкүн. Жанагы сосудтун өзүнүн структурасы да слабый болуп калганда дагы ошол кеңейүүгө алып келет. Белгилери кандай болот? Негизи белгилери жумуртка тарапта талып оорутуусу, оор нерсе көтөргөндө же ошол жыныстык катнаш учурунда дагы ошол оору жумурткага оору алып келиши мүмкүн. Жаш өспүрүмдөр ооруса, анда ошол ата-энелери сурап байкап туруш керек экен да, ооруган жокпу, кандай сезип атасың деп, анткени уялып айтпай коюшу деле мүмкүн да. Негизи ал көп кездешет. Ошол ата-энесине айта албайт, же урологко айта албайт, же урологко барайын десе баягы уялышы мүмкүн. Баягы үйлөнгөндөн кийин ошол бул негизги причиналардын бири ошо тукумсуздукка алып келет да. Үйлөнгөндөн кийин турмуш курган учурларда ошо бала болбой жаткан учурларда гана келип жатышат. Ага чейин негизи үйлөнгөнгө чейин дагы ошол урологдон консультация алып туруш керек. Ошол жумурткаларынын, андан кийин спермограммасын тапшырып, баары норма чегинде болгондо гана үйлөнсө мындай жеңил жашоодо болот негизи. Негизи мындай өспүрүмдөрдө бар болсо, анда профилактика боюнча мындай профилактика кылып канча жашта алып келсе болот? Менде мисалы эркек балдарым бар. Ошол ушундайга чалдыкпаш үчүн. Негизи канча жаштан алып келиш керек? Бала төрөлгөндөн баштап эле негизи ата-эне контролдоп туруш керек. Бир жери ооруса же какой-то симптомдор байкала турган болсо, дароо дарыгерге алып келиш керек. Бул учурда варикоз учурунда ошол 18 жаш курактан кийин ошол алып келсе болот. Кээ бир учурларда 16 жаштан, 14 жаштан деле келип жатышат. Себеби дегенде жана кан тамырдын ичинде структуралары бузулгандан кийин кээде 14 жаш, 13 жаш, 15 жашта деле келип жатышат бизгечи. Основном ошол 18 жаштан жогору урологко алып келип туруш керек. Варикоцеле эркектин ден соолугуна кандай таасир этет? Бул жерде көбүнчө сол жактуу варикоцеле болуп калат да.
эмне себептен оң жактуу болбойт, сол жактуу деген да ой болушу мүмкүн да. Себеби дегенде жумуртканын ошол кеткен кан тамырлар вена, почечная венага барат дагы сол жагы. Андан кийин надпочечниковойго өтөт да. А оң жагы болсо надпочечниковойго прямой куйгандыктан оң жагында нагрузка болбойт. А сол жагында ошо почечная венага барып туруп, андан кийин надпочечниковойго барганда ошол жерде пробка создавать этилип калат негизи. Кан тамырда пробка создавать этилет дагы, ошол учурда клапан жогору көздөй канды айдайт да. Ошол учурда клапан өзүнүн функциясын жоготуп коюшу мүмкүн. Ошол учурда варикозго алып келиши мүмкүн да. Варикоцелини алдын алууга болобу? Негизи алдын алуу өтө кыйын бул оорунун. Негизи жанагы спорт менен машыккандар, оор атлетик менен машыккандар же болбосо оор жумуш жасагандар этияттык мамиле жасаш керек өзүнүн жумушуна. Оор нерсени баягы өзүнүн ыгына жараша көтөрүш керек. Кантип диагноз коюлат? Негизи диагноз коюларда биринчи ошол кармалап көрүш керек, ошол каналдын ичин жумурткаларды, ошол кан тамырлар канчалык жоонорду ошону кармалап көрүп туруп, андан кийин УЗИ доплер деп коет, ошо менен аныктайбыз. УЗИ доплерде ошол кан тамырдын диаметри нормада 2-2,5 миллиметрге чейин норма боло турган болсо, ал ошол канчалык кеңейгенине жараша өзүнүн баягы степендери бар. Например, кээ биркилердики 3,5, 4, 5 диаметрге чейин кеңейип кеткен учурлар болот. Биринчи, экинчи степенде ошол 3,5 чейин ошо балалуу боло берет андачы. Уруктуктун проценти жыл өткөн сайын, күн өткөн сайын төмөндөй берет. Ошол 4,5, 4төн жогорукуларда ошо бала болуу коркунучуна алып келиши мүмкүн. Ошо бала варикозду алгандан кийин, ошол операцияны жасагандан кийин ал дароо эле бир жумадан кийин калыбына келет дагы, бала болуу мүмкүнчүлүгүн жаратат. Бул жерде дагы бир нерсени айтып коюш керек. Ошол жумурткалар негизи нормада 33-34 градусту түзөт. Организмде эң муздак орган ушул. Эгер варикоз учурунда бул 36-37 дене температурасын түзүп калат дагы, основной ошо тестостерон гормонундагы ошол уруктуктун санын, сапатын, морфологиясын ошол жерде бузуп коюшу мүмкүн. Ошон үчүн тукумсуздукка алып келет ошон үчүн. Ошон үчүн биз мындай маалыматты таратып көбүрөөк айтышыбыз керек экен, мындай кайсы жери оорубаса да балдардын, бөбөктөрүбүздүн, байкелерибиздин мындай уяттуу оору болбойт. Анткени докторлор күндө эле ушундай менен иштешет. Мындай уяттуу орган, уят белгилер болбойт. Бирдеке силерди мындай оорутуп, тынчыңарды алса, анда докторго кайрылыш керек, ата энеге айтыш керек. Сөзсүз түрдө. Варикоцелинин дарылоо ыкмалары кандай? Дарылоо ыкмада ошол бир эле түрү бар. Себеби дегенде ошол кан тамыр кеңейип кеткенден кийин аны кандайдыр бир дары дармек менен же чөп жар менен же башка нерсе менен восстановить эте албайбыз. Ал клапан бузулгандан кийин болду. Бунун бир эле ошо хирургиялык жолу бар. Хирургиялык жолунда ошол биз азыр акыркы методика менен ошол мармара методикасы менен жасайбыз. Ошто баягы кийин рецидив бербеш үчүн, кайра кийин ошол оору кайталанбаш үчүн ошол методика менен жасайбыз. Ошол пациенттин туруктуу жашоосу үчүн. Ошол операция жөнүндө көбүрөөк айтып берип койсоңор, мындай тез эле өтөбү, кооптуу? Негизи операция канчалык тездиги айтылынбайт. Эми ошол операция учурунда кандай тоскоолдуктар болуп калышы мүмкүн, башкалар болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан негизи азыр жасап аткан ошо жарым саат 20 мүнөттүн тегерегинде болот. Андан кийин 2 саат жатып туруп, андан кийин үйүнө кете берсе болот негизи. Жеңил эле түрү болот. Үйүндө көп баспай 1-2 күн жатып туруу керек. Андан кийин басып жүрө берсе болот. Оор нерсе көтөрбөш керек.
Авиценна клиникасына силерге кайрылса болот ушул Албетте болот. оору менен жазылып. Мусакеев Шайлоо бизде дагы мындай чоң урологдор командасы иштейт. Приемго жазылып келиңиздер. Операциядан кийин кандай кеңештерди бересиңер? Мындай кантип тезирээк өз калыбына келгенге? Негизи операциядан кийин өз калыбына келүү үчүн ошол 3 ай ченемдүүлүгүндө оор нерсе көтөрбөш керек. Андан кийин ошол жумуртка жакка дагы физикалык нагрузкалар келип калбаш керек, травмадан алыс болуш керек, туура тамактануу, жанагы алкоголь, спирттик ичимдиктерден алыс болуш керек. Мындай бизде Кыргызстанда ушундай бар да, мындай тукумсуздук, онкология ооруларына келгенде дарыгерге барбай, башка адамдарга барышат да, жанакы Табыптарга. ооба, табыптарга. Ошол жөнүндө эмне айта аласыздар? Бул негизи бул оорунун баардыгы изилденген да. Изилденип, ушуга жараша дары дармеги чыккан, хирургиялык методдору чыккан, дарылоо ыкмалары чыккан да. Бирок ошого сабыр кылбастан биздикилер ошол табыптарга барып, башка булатта кайра ошол ооруну өрчүтүп коюшу мүмкүн. Бул варикоз учурунда деле ошондой бизде ситуациялар кездешет. Баягы жумуртка жакка негизи температура эч качан бербеш керек. Температурадан алыс болуш керек, ысык температурадан. Баягы ысык нерсе жаап, баягы от массаждарга барып, же табыптардын бир кандайдыр бир чөп дарысын алып, андан кийин жагы температура коюп, ушул температура азайтат экен деп, жанагы кан тамырларды сужение кылат экен деп, же болбосо бир муздак нерселерди коюп дарылангандар да болот. Кайра ал жумуртка жактагы ооруну күчөйтүшү мүмкүн. Кан тамырлардын кеңейүүсүнө алып келиши мүмкүн ал дагы. Ошон үчүн андан алыс болуш керек. Рахмат Шайлоо, келгениңиздерге. Ушундай белгилер болсо, эң биринчи эле дарыгерлерге кайрылыңыздар. Саламатта калыңыздар. Саламатта калыңыздар.